Президент Садыр Жапаров бүгүн 25-октябрда балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев мамлекет башчысына Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарына жакын жерде жүрүп жаткан балыкчы Кочкор темир жолу тилкесин куруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Жыл соңуна чейин 5 чакырым жолду аяктоо пландалууда. Учурда иштин 85%, 4,5 чакырым жол тилкесинин түптөө иштери бүттү. Ал эми 3,7 чакырым жол тилкесине рельстер орнотулган. Мындан сырткары чет элдик инвестиция тартуу боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Президент Жапаров курулуштун жүрүшү менен таанышып чыгып, талап кылынган сапат стандарттарын сактоо менен бирге иштин темпин басаңдатпоону тапшырды. Андан ары мамлекет башчысы Чүй облусунун Кемин районундагы ишке киргизүүгө даярдалып жаткан темир жол шпалдарын чыгаруучу ишкананы көрүп чыкты. Ишкананын продукциясы ички рынокту, анын ичинде балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун курулушу учурунда шпалга болгон муктаждыктарды жаба алат. Мурда өлкөдө темир жолдорду оңдоодо чет өлкөлөрдөн материалдар алынып келсе, эми оңдоп түзөө жана куруу иштерине ата мекендик өндүрүштөгү шпалдарды колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул өз кезегинде баанын төмөндөшүнө алып келет. Ишкананын планынан тышкары рынокко да чыгаруу өз продукциясынын шпалдарды 3 өлкөлөргө экспорттоо бар.